Саламатсыздарбы, урматтуу, сүйүктүү кесиптештер, кымбаттуу окуучулар. Доорубуздун залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов көзү тилүү болгондо 92 жашка чыкмак. Ата канат. Урап түштү аскартоо сыймыктанар, булак бүттү көзүнөн толкуп агар. Өмүр деген жылт эткен учкун тура, өлбөс болуп эмгегиң элде калар. Ооба, Чыңгыз Айтматовдун эмгеги, элеси эч качан унутулбайт, түбөлүккө сакталат. Артындагы урпактары чыгармачылыгына таазим этүү менен Чыңгыз Айтматов өчпөс жылдыз аттуу музыкалык адабий кечесин сиздердин назарыңыздарга тартуулашат. Чыңгыз Айтматов өзүнүн табият тартуулаган таасын, кайталангыс таланты менен турмуш чындыгын көркөм чагылдыруу аркылуу адабият дүйнөсүндөгү көз жеткис бийиктиктерди багынталды. Чыңгыз Айтматов өзүнүн жараткан чыгармалары менен кыргыз элин дүйнө жүзүнө таанытты. Жазуучунун чыгармаларындагы башкы тема бул адам, анын жан дүйнөсү, турмушка болгон мамилеси, ак менен каранын, жакшылык менен жамандыктын күрөшү. Жазуучунун жараткан каармандары бүгүнкү күндө биз үчүн үлгү болоорлук асыл мурастар. Алар чындыктан жаралган кайталангыс каармандар. Бир катар чыгармаларынын негизги каармандары да балдар. Алар Айтматовдун балдары. Жай өтүп, күз мезгили келип, жай барат мезгилиң желип. Айта албайм ашыктыгымды, алтыным койсоңчу сезип. Жамиля, жаным Жамиля деп ырчынын айтып узбайын. Данияр болуп каласаң, домбыра чертип ырдайын. Отогөз булак болоюн, утурлап жолун тороюн. Булбул куш болуп сен үчүн, багыңа бар тоноюн. Аселим, асел, асел деп, түнү бою ырдап сайрайын. Айдоочу Ильяс мен болуп, долонду ашып барайын. Анан атаң эмне дейт элең? Атамабы? Атама. Ата, ата, эмне сен мага келбейсиң? Мен сени аябай сагындым. Ак кеме, ак кеме, ак кеме, ак кеме. Саламатсыңарбы туугандар? Мен аскерде жүрүп каттанып келдим. Мен молдо эмесмин. Мен комсомолмун. Комсомол мени мугалимдикке дайындап, бала окутсун деп жиберди.
Мектепте силердин жардамыңар менен тет өйдөйүн турган жаман тамды оңдоп салалы деген такилип бар. Кандай дейсиңер? Акылыңарды айткыла. Силер балдарды окутууга каршысыңарбы? Силер жер, суу бөлүп берген кеңеш өкмөтүнө бала окутсун деп мөрүн баскан ушул кагазына каршы чыгасыңарбы? Кана, кеңеш өкмөтүнүн мыйзамына ким каршы, ким? Силерге дейсиңер, биз эзилип тепсеңдий болгон элбиз. Өкмөт бизде эми көзү ачылсын, каттанып, билимге жетилсин деп жатат. Мына, ошондуктан биз балдарды окутушубуз керек. Амансыңбы, куттуу таам? Аманчылык. Келдиңби Толгонай? Былтыркыдан дагы карый түшүпсүң го. Чачың куудай, колуңда таяк. Өмүр өтүп бара жатпайбы жериним? Арадан дагы 1 жыл өттү. Бүгүн менин сыйынуу күнүм. Ооба, билем. Келериңди күтүп жаткам Толгонай. Бул жолу сен балаңды да ээрчите келмек эмес белең? Туура. Бирок бул сапарда жалгыз келдим. Демек, сен ага эчтеке айткан эмес экенсиң да Толгонай? Жок, айта албадым. Айтор, эртеби кечпи, акыры бир күнү ал угат да Толгонай. Элдин арасында оозу бош бирөө жарым жок дейсиңби? Анын үчүн эртеби кечпи, акыры бир күнү билет. Папа, карачы эмне таптым. Ооба, тигил жапырактардын арасында бекини болуптур. Митаамы? Бирок мен болбой эле таап алдым. Тим эле фонардай күйүп туруптур. Бул эң акыркы эң таттуу алма да. Бүт бак ичинде башка бир да алма жок экен. Папа, карачы кызыл алманы. Кооз, жыты. Тим эле күндөй, Жоломан! Уулум! Жоломан! Балам, ай, токточу. Отурчу. Суусадыңбы, балам? Мого суудан иччи. Sen meni tanıysыңбы? Жок. Sen atың ким? Маңкурт. Азыр сени ошентип аташат. Мурдагы атың эсиңдеби? Чын атыңды эстечи, балам. Атаңдын атын билесиңби? Өзүң кимсиң? Эли журтуң ким? Деги каерде туулганыңды билесиңби? Жок. Эчтеке эсимде жок. Сени эмне кылышкан шорду? Жерди алса болбойбу? Мал мүлктү алса болбойбу? Адамды нес үчүн алат деген эмне шомдук? Аны ким ойлоп, кимдин колу барды? Сен атың Жоламан. Уктуңбу? Сен Жоламансың. Атаңдын аты Дөнөнбай. Атаңда эсиңде жокпу? Мен сенден эңмин. Сен менин уулумсуң. Ата тек уруң Найман. Билдиңби? Сен Наймансың. Сен Жоламансың. Jamila!
Jamila, Jal jalım sen, Jamila, aşığım sen, asılım sen, erkekayım sen. Ашыкпа акылман эне. Күнөөсүз балдарды өлтүрбө. Мен бугу эне болом. Адамча сүйлөбөсөм сен кайдан түшүнмөксүн. Балдарды кое бер акылман эне. Сенден суранаарым ушул эки чүрпөнү мага бер. Адамдар эгиз музоомду атып өлтүрүп кетишти. Балдардын ордуна бала издеп жүрөм. Ушул эки баланы эмизип багып алайын. Жок, чоңойгондо булар бугу чараларыма кол көтөрбөйт. Мен буларга эне болом. Булар мага бала болуп калат. Анан кантип өз ага карындаштарына жамандык санасын. Мен бул балдарды эч ким таппаса алыс жактарга алып кетем. Кое берсең акылман эне. Желимим сүткө толуп ооруп турат. Бала деп сыздап турат ак сүтүм. Бала деп ийип турат ак сүтүм. Эмне, буюрса цирк белет. Эмнеге туруп калдың? Кете бер чоң эне, мен жумушум көп али. Мен чоң эмесмин. Кимсиң? Сулуу кызсыңбы? Ой, кечиңиз, сиз сулуу кызсызбы? Келиңиз үйүбүзгө чыгыңыз. Аслан жанына келип эмне токтоп калдыңыз? Сизге жардам берейин дедим. Жардам берейин деп, сизге жардамчы жолуган деп ойлоо эмесин? Менин атым Ильяс, сиздин атыңыз ким болот? Менин атым Асел. Мына үйгө да келип калдым. Мен түшөйүн. Коюңуз, дал түбүзүнө жетсе. Долондон Болду. кайрып алды. Эчтеке эмес. Эртең дагы туруп калсам жардамга келесизби? Балдар! Турналар! Эркинбек, турналар эрте келиптир. Жаз эрте келет, жыл жакшы болот, түшүм мол болот. Карагылачы, конгону баратышат, конушат. Турналар, канатыңан таштай кет. Kino geldi, Teginekey, kino geldi. Жетет Безарман, келер кечке текелдейсің, отур жаныма. Балам, тигине сен атам. Апа, менин атам ушубу. Тинч отур, алаксытпа. Мына менин атам, мына ата деген ушу. Атасы жок, жалгыз деген балдар эми көрө алсын. Эми алар мага тийип гана көрсүн. Балдар, менин атамды көрдүңөрбү? Ал менин атам. Кымбаттуу, сүйүктүү биздин Апас Жумагулов атындагы Көкжар жалпы билим берүү орто мектебинин окуучулары. Мен силерге өзүмдүн жакшы бир каалоо тилегимди айткым келет. Баарыңар тең соолукта болгула, өмүрүңөр узун болсун, талантыңар ушинтип ташкындай берсин балдар. Анан Чыңгыз Айтматов атаңардай улуу инсан болсун деп төмөнкү ырсабын силерге арнагым келди. Айтматовдой
журт сыймыгы болгула. Айтматовдой жакшы атка конгула. Силер дагы элге алган өмүрдү Айтматовдой өчпөс жылдыз болгула. Андемесе көңүл болгонуңуздарга чоң рахмат. Sen üçün alma bak